Partayıp gittim okşadım, gayrıma yaştı yokladım. Karşıya kuştay gayrıp deşeğim, keyin kaçırsa gülmez okşadım. Eskiyip gittim okşadım, elikte yaştı yokladım. Elikte vurma gayrıp deşeğim, eskiyse gülmez okşadım. Бир кылымдан ашык жашаса дагы өз кынынан танбай ырдап олтурган бул эне быйыл 106 жашка чыккан. Үйдүн куту, төрдүн көркү болгон оңолкан эне калк кадырлаган, кадыр барктуу айыл тургуну десек жаңылышпайбыз. Коомго үлгү боло турган эненин буга чейинки жашоосун жана эли жерине кылган кызматтарын чагылдырып берүү үчүн чыгармачылык топ менен келип калдык. Анда сөз башынан болсун, алгачкы кепти өзүнүн бир туугандарынан баштады. 11 yurtlu var elek. Ölüp oturup dörtte kaldık elek. Dörtte var ölüp bitip çalgında oturabilir. Ata babam baygısıyla degen koy, degen çılkı bağıp atam da kulak kılıp aydap getip kıradı da ölgün. Çoğun atam tümün bay, öz atam on kovay. Оңолкан эне жолдошунан эрте ажырап, балдарына ата дагы эне да болуп берет. Атанын ордун жоктотпой үй бүлөсүн багып, ал гана эмес, уулун жогорку окуу жайга окутат. Энесинин бул эмгегин Тунолу Самат мырза айтып өттү. Эми бул апам жөнүндө айтсак сөз көп. Баягы 5 кайда десе айтылгандай эненин оң буту турган жер бегиште кеткен. Чындыгында да ошондой экен. Бул энелер бар жерде баардыгы болот экен. Ошол атам каза болгондо мен 2-курста элем. Апам 15 сом амалы вакытта рубль болчу, орустун рублю. Ошонун 5 сом мага жиберип, 10 сомун өзү бияктан эметип мени аябай ушу окууну бүтүшүмө көп жардам берди. Ата аска тоо болсо эне боорундагы агып турган булак дейт го. Ал эми бала күйүп турган шам чырак деп бекеринен айтылбаса керек. Булактай таза эненин жүрөгү баласы үчүн баарына даяр болоору талашсыз. Каарманыбыз оңолкан эне учурунда уулун студент кылып, ал эми жалгыз кызын жетелеп күн көргөн учурларын кызы Шекер айым эске салды. Энем бизди деген мен 5 жашымда атадан калгам. Энем атадай болуп абам экөөбүздү ата дагы катары, эне катары жакшы тарбияларды берип чоңойту. Мына ушундан энемдин тарбиясынан абам экөөбүз азыр эрежеге жетип, ар бирибиздин өзүбүздүн түтүн булатып өзүчө жашынакай жашоодо жашап келатабыз. Энемди айтсам эми энем бизге эмне деген акыл насатты, энелик, аталык тарбияны берди. Энем деген анткени абам деген мен чоңоюп окууга киргенде абам деген студент болуп политехте окуп кетти. Энем экөөбүз ушул үйдө жалгыз жашаганбыз. Энем иштеп кетет, мен кечке үйдө болом. Анан баягы энем мага бүт тарбияны берди. Экөөбүз кой да кайтардык, малды да кайтардык, үйдүн баарын. Эл арасында кадыр баркка ээ болуп, орду толгу сый урматты камтыган эненин кандай адам экенин кошуналары дагы эстен чыгарышпайт. Себеби ар дайым алар үчүн үлгү болуп келген. Кошунасы Рабига айым өз сөзүндө мен жаңы келин болуп келген кездеги оңолкан энени алгачкы көргөнүм эсимен кетпейт дейт. Айтымында ошол кезде эле өтө тың айымдардын катарын толуктаган зирек болчу. Энем таң атпай жумушка барчу мезгил экен, эртең менен эрте келин көрөм деп келди. Ошондо энемди көрүп, ушундай бир шайды отту го. Анан киргенде эле жөн эле тамаша көй, менин өзүм бос термен келген турбайбы деп эле ушундай кабыл алды эле да. Анан эми мен ошол күндөн ушул күнгө чейин энемдин көп жакшы сапаттарын билем. Аны энемди мен ушундай баалайт элем да, энем аялдын сырттаны деп койсом болот да. Эмгекке болсун, колунан көрү төгүлгөн ишмер. Ошол кезде байкайт элем, кечинде жумуштан келет, келгенинде чарчадым дебестен малын тозуп алып, анда уулу окууда, студент эле. Анан малын тозуп коюп, анан түн ичинде ий кийгени, шырдак жасаганы, ишмерлиги ушундай. Анан таза, жанында жок таза. Азыр жумуштан келсе ошол кийимин чече коюп апапкай жол салынып алып коюп калат эле.
Анан ушунчалык зерек акыл эсинин ушундай толуктугу, анан эске тутуму ушундай. Азыр биз тамашалап калабыз, ой эне бизге компьютериңизди таштап кетиңиз. Биздин балдардын кээде унутуп калсак, жашын анан кайсы класста окурун, кайсы убакта келсе ошону айтат. Ай баланча балаң баланчада чыкты, анан баланча класста окуйт деп. Зейнеп Молдоконова оңолкан эненин абысына, жашоодо абысындар ар дайым сырдаш келери анык көрүнүш. Өз сөзүндө абысынымдын жакшы сыпаттары көп. Ал тылда дагы эмгектенген. Ошол учурда тамеки, апийим терип күн көргөн элдин камын ойлоп ар дайым жардамын аябаган аял эле деп кеп салды. Андан кийин жеңемдин дагы бир жакшы жери өзү извеновой болуп иштейт. Ошондо дагы элден калбай, элден озуп бир канча жерге алдыга кетип, апийим отоп жүрүп. Алдыга кетип, эң биринчи ушу жеңем бүтчү экен. Ошонусун көп айтар эле. Мен элден бурун бүтөм. Элден бурун бүтүп, артта алгандарга жардам берип турамын деп. Ушуну көп айтар эле. Жеңемин жакшы жери ушу элге жетсе экен, эл турмушу жакшырып кетсе экен. Элдин турмушу жакшырса, ушу биз өсөбүз деп көп айтар эле. Абысынынын мындай сөзүн уккан соң оңолкан энени кепке тартып, кандай жумуштарда иштегенсиз деген суроону узатып жооп алууга аракеттендик. Айтымында учурунда бир тойлуу кыйынчылыктарды баштан өткөргөн экен. İşte cumhurum kalkan mesela oluşturmak bile çöp çaptım, su sugardım, karayı kestim, tapayım, pilbim, buğday oldum. Moskova'ya vardım, Bişkek'e vardım, Karakol'a vardım. Torgun Tokoy orada verip şunda yatağıma nereye gitken kişileri Düzdür, 6 sene olup, mamtu oturamaylaraydılar. Мухаммед Аксакал оңолкан эненин жердеши жана абышкасынын бирге жүргөн досу десек болот. Жайлоодо дагы, айылда дагы ар дайым кошуна болуп катташып жүрдүк дейт. Каарманыбыз жөнүндө сураганыбызда эл үчүн көп жерде иштеди. Эмгеги зор, аны тана албайбыз. Ошол себептен дагы көп сыйлыктардын ээси болгон дейт. Bu kişinin emesi yaş gezinden ile birlikte işledi. Zvinoy oldu. Geçen sıylığa iyi oldu bu kişi. Kim bu kişi? Uspup Anarkan. Oğulkanı denge. Çok üzülçük. Avşkasının çok üzülçüsünde suyda köp. Konak var bile çok üzülçün. Bu kişi abdan ten, söz mör, tamaşa köy. Bunday kişi olmuş. Kıyın kişi olmuş. Оңолкан Усупованын жакындары баалаган дагы бир жакшы сыпаты анын тамаша көйлүгү. Ар дайым улуу күчүнү бирдей көрүп, тамашалап кепке тартып, адамдын кемчилигин дагы тамаша аркылуу жеткирген сөзмөр айым. Уулу жаш келиндерге айткан тамашасын эске салып, бизге дагы жылмаюу тартуулады. Gelinderi, azırkı gelinderim içine emeğe jaraşa bolot köpçülüğü oorukçam olup жүрüyor. Biri boğrum deyip, biri öpküm deyip, biri içimde bir yerde otursak gelinleri tamaşaladı. Oy ne, oğulkan ne? Oy ağrı getip kalsanız, mağa öpkümüzü taştap kettiniz, yüreğinizi taştap kettiniz, gözünüzü, emeğinizi taştap kettiniz dese, apam ayt ötpey, o hatta sizlerge barını taştap koyup, avuşkamaya ne alıp param dese, şimdi anan özü bunday tamaşa koy. Төрдүн көркү болуп акыл насаат кебин айтып олтурган оңолкан эне учурда Асылтай келининин колунда. Энебиз 100дөн ашып биз менен бирге жашап келгени үй бүлөбүз үчүн чоң бакыт. Өзү бир топ жашка чыкса да бизди 200гө чыккыла деп батасын берет дейт. Карылык жашоону көрөлү, сый-урматты, элдин ичинде эл менен чогуу аман эсен жүрөлү деп ушул үйдө жашап туруп атабыз. Энебиз 106га чыкты. Энебиz bizge dagı andan көп жашагыла деп 200 жашты берип атат. Эми Кудай Таалам буйруган жашоону, буйруган өмүрдү берер, буйруса деп ошону көтөрүп жашап аманчылыкта жүрөлү деп туруп атабыз.
Кайнененин келинине ыраазы болгонун учурдагы коомдон азыраак кездештиребиз. Бирок оңолкан эне өзүнүн келинин мактап, мени жакшы карайт, эч нерседен кем кылбайт, ошон үчүн дагы жашым илгерилеп, узак жашасам керек деп сөзүн улады. Asıl gelinin dağını tutmak oturup kamaktan öksüğülme çaksılap da Abdullah tabak beni şetti. Onun için yaşım ilerlep yüzden aşağı oturmayın beylereydir. Bak uzak soğutsun da bulup. Bak o zaman basın cüdeme çağırıp bana telep beyler peteyim. Bak kadarla valdarıma durazımın, gelinime durazımın. Neveri çağırıp var razımın. Кожо Эр айылында тылга катышкан саналуу гана адамдар бар. Алардын катарын оңолкан эне толуктайт. Айыл өкмөтүнүн айтымында тылда эмгектенгендерге атайын жетекчилик тарабынан жыл сайын акчалай сыйлык берилип турарын баса белгиледи. Жыл сайын эле мурда депутат кезибизде да азыр айыл өкмөт болуп турганыбызда да ушул согуштун ардагерлерин ар дайым эстеп, аларга ысы тамак уюштуруп, ар бирине акчалай же айыл өкмөт эсебинен жардам көрсөтүп келатабыз. Ушул жолу тылга катышкандарга эми ал өзүбүз дотационный болгонубузга карабастан өзүбүздүн алыбызга жараша акча бөлдүк да 30 000 сом тегерегинде акча карадык. Бүгүнкү күндө бизде эң эле сыймыктанган ошо тылга катышкан согуштун ардагеринин жесири жана тылда өзгөчө эмгек көргөзгөн энебиз бар. Энебиз Усупова Оңолкан бүгүнкү күнгө карата 106 жашка чыкты. 106 жаштагы адамдар район боюнча 2-3 эле адам бар. Ушу 106га чыкканына карабастан бала бакырасын жакшы тарбия менен өстүргөн, ошол энебиздин тарбиясы менен өскөн агаларыбыз Усупов улан жана башка балдары азыркы күндө үй бүлөсү үлгүлүү үй бүлө, айыл өкмөттөгү үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болуп эсептелет да. Рабиг айым Кожо Эр айылында мугалим болуп эмгектенет. Маек учурунда оңолкан эне балдарынын баарына жакшы тарбия берген. Мектепте балдары, неберелери дагы үлгүлүү окуучулардын катарын толуктаган. Ал гана эмес, эне аталар арасында үлгүлүү эне деп баалашаарын билдирди. Уланы өзү мектепке жетелеген баласы болчу. Уланды дагы окутуп калдым. Ушу балдарынын бардыгы жакшы окуп, мектепте үлгүлүү болгон үлгүлүү үй бүлө деп эсептейбиз да. Айылда ошондой үлгүлүү, мектепте үлгүлүү ата эне деп баалайбыз. Бул жашоодо энеден өткөн байлык жок. Эненин орду толгус десек жаңылышпайбыз. Энең бар болсо бул жашооң жарык, көңүлүң жайдаруу болот. Андыктан оңолкан эненин кызы, апам бар, биз бактылуубуз. Ал 106 жашка чыкса деле биз үчүн жап-жаш болуп сезилет. Андыктан апама дагы да өмүр тилейм дейт. Эне бар бул биз үчүн жарык десем болот. Энем бар үчүн биз абам экөөбүз бактылуубуз. Энемдин дагы 106га чыкса да биз үчүн араак эле 50ге чыккандай сезилет. Ал үчүн эне деген эч качан карбагандай болуп сезилет экен. Энем ошон үчүн бар болсун, аман болсун. Эненин көөнү балада, баланын көөнү талада дейт эмеспи? Эне балдары үчүн ар дайым жакшы тарбия берүүгө умтулат. Уулу апам бизге жакшы тарбия берди. Эмгекке үйрөттү. Мен дагы энеден алган тарбияны учурда балдарыма колдоном деп сөзүн улады. Бизди жаштайыбыздан эмгекке үйрөттү, адалдыкка үйрөттү. Дайым азырга чейин айтып жүрөт. Айнайын эл үчүн иште, эл жери үчүн өзү менен дебей бербе. Эл жери менен иштеп, ага тууга менен жакшы бол, айылың менен жакшы бол, элиң менен жакшы бол деп дайым көп акыл сөздөрүн айтып балдарыбыз. Мен да ошол апамдын айткан сөздөрүн балдарыма айтып жүрөм азырга чейин. Оңолкан эне ысык көлдүк болгондуктан ар дайым келиндерин, неберелерин жүргүлө көлгө түшөбүз деп эс алууга үйрөткөн. Кайнененин камырынан демекчи Асылтай айымдагы учурда кайненесинин жолун жолдоп, балдарын көлгө алып баруудан тажабайт. Ой, энем көлдү жакшы көргөн кыз, Бостеринин кызы. Көлгө барса менден көлгө көп түшчү да. Энем көлдү жакшы көрөт. Көлгө барабыз деп инициативди энем көтөрчү. Мен чүйдүн кызы көлгө барым келбей эле кой деп артка качып турчумун, бирок энем көлдү жакшы көрүп, жүргүлө тургула, жармаңар, наныңарды алгыла, баскы айланайындар. Неберелеримди көлгө түшүрөм дейм деп эле энем менен кошо барып келип, көлдүн келини болуп, тарбиясын алып,
Эми өзüm neberelerimdi жүрgülö gölgө aylanayınlar. Meni kaynenem alp barчы, men serdi ene olup alp barayın, жүргülö gölgө түшөбүz деп турам. Мээримдүүлүгү, ишмердүүлүгү, тазалыгы, тыңдыгы, эмгекчилдиги менен алдыга киши салдырбай келген Оңолкан эненин жакшы сыпаттарын айта берсек сөз жеткис экен. Уулуну урматтап кичүүнү ызаттаган бул карыянын дасторкону ар дайым жайык болуп, келген элди сыйлоого көнгөндүгүн айтпай кетсек болбойт. Ушу жаштарга жаштардай мамиле айткан. Карыга карыдай сый жасаган, сыйкор, качан келсе дасторкону буркураган жармасын алып чыгып, бул келинди болгон ушундай сыйкор адам эле. Бир карын майды бир кумалак чиритет болуп, бир адам үчүн көп адам жаман көрүнүп калып, элдин пейили кетти дейбиз. Бирок арасында үлгүлүү мыкты инсандар дагы жок эмес. 106 жашка чыкса да эли жерибизге үлгүлүү болгон инсан Оңолкан эненин батасын алып, бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктадык. Элибизде үлгүлүү инсандар көп болсун. Кудайчылга олуя болду, айтарыңан жылдар ешіп, Кудай жақсылық беріп, барлық менің жасыман өтіп жашап, ауышқалары қалменен, балдары қалменен, қалғанша жақсылық қабыса, менің жасыман өтіп жашап, робин, сымайлы болып. Баба кел қайда, мен қайда?